Ар жерде таштандыгар калбасын да жатпасын. Азыр памперс деген бале чыккан. Тиги Гүлсүн эже кайгырып эле жатып калат. Деги келинге жарбадым. Шалакы, буюмдары чачылып ар жерде. Баласынын памперсин айнегине толтуруп коюп коет. Же ашканада мыктылыгын көрсөтпөсө, энесидеги тарбиялаган эмес бээм деп ыйлагыдай болот. Силер жакшы болсоңор, мен чайыңарды бешинемди тердетип ичип келем. Жаман болсоңор, кан жутуп келем кыздарым. Эстүү болгула. Мына ушундай насааттарын көп айтты. Баса Гүлсүн эже жана мен айтып өтпөдүмбү, тамеки чеккенди үйрөндүм деп. Ошол баланын апасы. Өгөй апамдын берген тарбиясын барктай албадым. Азыр ойлоп баркына, маанисине жетип жатпаймынбы? Эне эч качан өз перзенттерин жаман болсун дебейт тура. Ошондой күндөрдүн биринде өгөй апам турсаңчы, түш болуп калды деп безелене бергенинен, деги, сиз менден эмне каалайсыз? Тынч коесузбу? Апамдын ордуна келип алып жагалдана бербең. Мен сизди баары бир жек көрөм. Бул үйдө же сиз, же мен жашашым керек. Мейли атамды аяймын, мен кетем. Деп ачуума алдырып, жинденип, бакырып өкүрүп, керектүү кийимдеримди алып, атам акча койчу жерди билчүмүн. 10 000 сом уурдадым да үйдөн чыгып кеттим. Атам жумушунда, сиңдим окууда. Өгөй апам эмнегедир төрөй албады. Байкуш өгөй апамдын бетин басып, ыйлап калганы али кече көз алдыма тартылат. Өкүнөм. Өкүнгөндө да өтө өкүнөм. Эми мынтип жараткандын сыноосунда жүрөм. Ошентип таксиге отурдум да түз эле шаарга келдим. Автобекеттен түштүм. Эч кимди тааныбаймын. Бир аз отуруп турайын деп олтургучка отура кеттим. Анан эле бир семиз аял келип, эмне, бирөөнү күтүп жатасыңбы? Жок, эч кимди. Кайда барсам деп турам. Канча жаштасың? 17дем. Бүрдөт турган убагың экен. Жүрү, чай ичебиз. Шерик таппай жүргөм. Деп шуулдат мени ээрчитип чай ичүү жайга алып келди. Таанышып бат эле тил табышып сырдаша баштадык. Ал менин ичи койнума кирип сырымды билип, анан өзүнүн үйүндө жашап турусун, жумуш тапкыча жумуш берерин айтса, тартибим начар болгону менен мындай нерселер баштан өтпөгөнгө дароо сүйүнүп макул болдум. Анын үйүнө да келдик. Узун 5-6 бөлмөлөр бар. Кирип баратсам 2-3 кыз жарым жылаңач жүрүшөт. Көргөн көзүмө ишене албай, аңкайып, денемди да майда бүдүрчөлөр басып кетти. Көңүл бурба кызым буларга. Акырын көнүп кетесиң, деди ээрчитип келген эже. Мени бир жумадай аябай жакшы сыйлады эже. Кымбат саунага алып барды. Ачык, торлуу, чыпташкан кийимдерден сатып да берди. Маникюр, педикюр, чачымды кырттырып, кашымды тердирип, таптакыр башка кызылып койду. Өгөй апам далай жолу кулагыбызга куйган кыз бала кашын тербейт, келиндерден айырмаланып туруш керек деп. Анын сөзүн ал убакта эстеп отурат белем. Эмне мынча мага убараландыңыз? Мен сиздей мээримдүү эжени көргөн эмесмин десем, жылмайган гана болуп койду. Көрсө мени ошол күнү бирөөгө сата турган экен. Баары бир баламын да, анысын кайдан билем? Кечинде укмуштуудай жасантты. Бир жерге барабыз деп. Өзүмдү тим эле дүйнөнүн сулуусу сезип бараттым. Ананчы эч нерсе көрө элек. Жаш чырпыктай денем, алчадай кызыл кочкул жүзүм, жаңырган айдай ичке белим, эликтикиндей арык узун буттарым. Өзүмдүн дене түзүлүшүм өзүмө жакчу кыскасы. Кымбат ресторанга кирдик. Эже элеңдеп кимдир бирөөнү күткөнсүй берди. Бир убакта «Сонечка, көпкө күттүрдүмбү?» деп салабаттуу, кычырай кийинген, артында бир жан сакчысы бар киши келип сүйлөп калды. Жок, мен деле эми эле келгем. Сиздин кызматыңыздамын ар дайым. Аны жакшы билесиз да? Деп жагалданып орун бошото койду. Анысы да отурбай жатып. Бул кайсы чүрөк? Ким эле чайнабай жутуп жиберчү экен го? Пай. Ооба, бул менин кызым. Силер таанышып тургула. Мен азыр деп тура жөнөгөндө, мен да барайын деп тура калдым. Жок, Зура, мен бат эле. Сен кыжаалаттанба. Бул менин агам. Абдан жакшы киши. Сүйлөшүп тургула деп шаша чыгып кетти. Демек атыңыз Зура. Мен Зуля деп коеюн. Кана эмне буйрутма бересиз? Деп аш тизмекти сунуп калды. Колдорум калтырап аш тизмекти кармабаган жаным, албетте чоң ресторандарда. Мен курсагым ток жөн эле сок ичем десем, каткырып күлдү да, өзү каалагандай буйрутмаларды берди. Анан жандоот жигитин чакырып кулагына бир нерсе айткандай болду. Ал башын ийкеп ары басып кетти. Бат эле дастаркон дүйүм тамакка толуп, кайсы биринен алышымды билбей турдум. Сон неже кечикти го, сыртка чыгып келейинчи дедим.
Шашылба, ал өз ишин бүтүргөнү кетти. Өзүңдү эркин сезип отур. Мага шарактап, күлүп жайнап тургандар жагат десе, бул кандай неме деп кызыктай боло түштүм. Аңгыча: "Кел, таанышканыбыз үчүн алып коелу", деп бокалдарга кызыл суусундук куюп берип. Мен тамеки чеккеним менен спирт ичимдиктерин ичип көрбөгөн жаным сок экен деп берекелүү ууртап жибериптмин. Тиги киши жанагыдан да катуу күлдү. Каккап жатып, бул эмне мени шылдыңдаганы кергенби деп ойлогонго да үлгүрдүм. Үйрөнөсүн аккум, деп аппак кол жоолугун берип жатып. Каккап жатып көкүрөгүмө да чачыратып алган болчумун. Ал башка аргам жок эле. 5-10 мүнөттөн кийин денем кызып, башым аңгы дүңгү болуп, асманга учуп бара жаткансыдым. Бир убакта көзүмдү араң ачтым. Башым жарылайын деген абалда. Биртке ойлондум. Жанагы отургандарды эстедим. Мен винону сок деп ууртап албадым беле? Столдо уктап калыптым да деп уялып ыргып турайын десем, денем таш менен жанчып салгандай өйдө боло албай койсом болобу? Эмне болуп кетти заматта деп башымды көтөрсөм, белгисиз уктоочу жайда жатыппын. Эптеп таянып отурдум. Тушумда чоң күзгү бар экен. Чачтарым 2-3 күн тарабагандай саксайган. Жеңил көрпөнү ачып турайын десем, астымдагы апакай шейшеп булганган. Эже, мени түшүндүңүз да? Мени апам таштап кеткенде да мынчалык катуу озондоп ыйламагам. Жашоо мага бүткөнсүдө. Бакырдым, ызаландым, буулуктум, өзүмдү өзүм ургуладым. Бирок өтө кеч эле. Кечке өзүмө келе албай жата бердим. Өлгүм келди, өлө албадым. Андай күндөрүм бир жумадай кайталанды. Мен өзүмдүн сатылганымды ошондо билдим. Сонун эже, ошентип иш кылат экен да? Автобекеттерде мага окшогон маңыроо, турмуш шарты начар, жумуш издеген, артынан издээр адамы жок кыз-келиндерди кармайт экен көрсө. Ошол күнкү туткуну мен экенмин. Атамдар мени издешет, милицияга беришет. Сонун эже, кокустан мен издөөдө жүргөндүгүмөн кабардар болуп калып, мени 6-күн дегенде Турцияга сатып жиберишет. Бул жерде андай азаптардын оорун да, жеңилин да көрдүм. 1 жыл болду. 18ге чыктым. Жашоого жаны кадам таштайын, адам болоюн, тооба келтирип, жаратканым кечирген соң атам да кечирет. Эптеп атама барайын деп ойлонуп, бир күнү мени сатып алган кожоюндан качып чыктым. Булар бири-бири менен катуу байланышта экен. Жада калса милициясы менен да сүйлөшүп коюшат тура. Кармап алышты бат эле. Өтө катуу сабашты, кыйнашты. Мага бул да кем эле. Бул менин кылган иштеримдин жообу деп түшүндүм. Анан ушул жерге алып келишкенине өзүңүз күбө болдуңуз эже. Мына ушундай менин тагдырым. Мен көп жерлерин дагы сизге айтып бербедим. Зура, сен өткөнүңдү баяндап жатканыңда мен кадимкидей ыйлап турдум синдим. Өнүмдү чыгарбадым, сени токтоп калбасын деп, оюнду бузбайын дедим. Жаратканда кандай адам болсоң, ошондой адамдар менен толуктап коем айланаңды дейт экен. Мындай караганда экөөбүздүн өтмүшүбүз окшошуп кетет. Мен да сендей курч элем деп, чолпон ушул жерге келгенге чейинкисин Кубат деген шылуунга алданып Турцияга келгендигин. Аны Кубат бир түрккө сатып ийгендигин. Ал жерде кордук көргөндүгүн. Анан бир абышканы тейлебей каттуу муш жеп, мында камалып турганын айтып өттү. Экөөнү тең алдыда эмне болушат? Кандай күн көрүшөт туңгуюк эле? Экөөнүн тең ата-энелери издеп, үмүттөрүн үзүп койгудай эле болуп калышты. Ойлонуп отурушканда чолпон. Сага 1 жыл болсо, мага 3-4 жыл болуп калды. Өз өлкөмдүн эркиндигин сагындым деп. Бул жака келгенден бирөөгө жолугуп, ачылып сүйлөбөгөн биринчи жолу ыйлап да, өкүнүп да жатты. Эрте менен Айнур эрте туруп үйгө арча түтөтүп, кайната кайненесине жумшак тамак жасап отурду. Кемпир чал да ээрчишип багымдат намазын окушту. Аягында келинине, неберелерине дуба кылышты. Айнур алардын артынан карап, карылар үйдү дарылар деп ыраазы болду. Аппак дастарконун жайып, ысык тамагын буркурата булоолонтуп, ата-энесинин алдына койду. Капкара кылып чайды демдеп, дем жедирип, тамшана тургандай чай даярдады да, кысыр эттирип набаттан салып, ийилип чайын сунуп турду. Кантип ыраазы болбой коет анан чал кемпир. Ушундай келин насип кылганына күнүгө жаратканга ыраазычылыгын айтышат. Чай ичип бүтүп бата беришти. Балам канайми? Бата алуу бул чоң нерсе. Эң биринчи баталарын берген карыларыбыз бар болсун. Айнур, сага рахмат. Келгенден бери тынбадың. Биз эмне араң эле жаныбыз бар. Бир уч тамак жесек тоёбуз.
Бирок ошону да булкунуп, кабагын бүркөп берип, мүнөзүн көрсөткөн келиндер да жок эмес. Көрүп да жүрөбүз. Баса сен эми айылдан келгениңе канча болду? Эми мындай жашка зергет экенсиң. Бир эки эле досум калды. Аларга да кем барам. Ошондо да көптө барсам, таң каласын чай бермек түгүл. Нан ооз тийгизгенден эринишет жаш келиндер. Ошону айтып деген эне болот. Сен жакшы тарбия алгансың. Энеңе урмат. Айланайын. Кичинеңде кетсе да, ошону алып калган сен азаматсың. Үйүңдө күндө береке, күндө той болсун. Кубаныч, күлкүгө толсун. Уулуң урматтуу, кызың кызматтуу болсун. Табагында сүт, үйүңдө кут турсун. Душмандарым оңбосун. Жаратканым колдосун. Дайыма ушунумдан жазбай берекелүү бол. Адамдарга ырайымдуу бол. Силерге көз тийбесин. Кара ниеттердин тилеги оңбосун. Башыңарга эч жамандык конбосун. Кана мен. Ата, жүрөгүң сырлуу, тилиңиз ырлуу да. Сиздин баталарыңызды жазып алам деп эле жүрөм. Такыр чыгынбайм, деп Айнур алган батасына ыраазы боло. Мен айтып жатканда эле эсиңе түйүп алсаң болот да, деп ата күлүп. Мейли, Айнур келгенибизге да 2 күн болуп калды. Биз кетели. Сасык конок болбой айылга баралы. Силерди көрдүк, садага болоюндарын балдарымды көрдүм. Күбөнүбүз ток. Отун суубузду камдап алганбыз. Кемпир экөөбүз кыш ичи үйдөн чыкпай жылуу отурабыз. Бизди чыгар эми, деп ата ордунан козголуп калды. Ой ата, барсаңыздар деле үй турат да, дагы жүрө туруңуздар. Балдар да омсондошот. Сиздер келип жыргап эле калышты. Анын үстүнө энемди да шаар айландырып, чай пай алып берейин дегем. Рахмат балам. Мен кечинде эле сага айттым го, мен ыраазымын. Ден соолугуң чың болсун. Ушу менин жамандарымды бирөөгө кор кылдырбай багып жатасың. Ушунумдан жазба, каралдым, деп кыракы эне кепти түбүнөн тартып сүйлөдү. Муну сезе калган зирек Айнур да. Кайдагы ойлорду ойлобоңуздар. Карыганда мени 3 балам менен ким карап турмак эле? Мен андайга жол бербейм. Эч камсанабаңыздар, деп чечкиндүү сүйлөдү. Аларга дүкөндөн майда чүйдү алып берип, автобекетке барып, жол кирелерин төлөп, машине толгондо гана аларды жөнөтүп, анан үйгө кайтты. Жол катар келе жатып, кечинде энесинин айтып берген окуясын эстеп, өзү да кадырдан өтүп кызыгып калды. Айнурду азыр эч ким токтото алмак эмес. Анткени кадырга такыр чалбайт болчу. Ал кечиндеги сөздөрдү айтып, ушул сырдуу түйүндүн чечилишин өзү да самап жатты. Кадыр түнү менен уктабай кыйналып чыкты. Эрте менен урул бараңда араң дегенде көзү илинди. Аны телефондун үнү чочутуп ойготту. Бир көзүн жумуп, бир көзүн жүлжүйтө жарым ачык караса, Айнурдан чакыруу келе жатыптыр. Көзү умачтай ачыла түштү. Өзү да күлүп алды. Тобо, эмне эле болуп? Баратам, жаш жигиттин сезиминдей, деп телефонго кулак төшөдү. Алло, Айнур кандайсың? Деп биринчи эле өзү сөз баштады. Жакшы, рахмат. Өзүңүз жайдем алдыңызбы? Ооба, рахмат. Менде баары жакшы. Мени коюп өзүңдөн сүйлө. Макул. Кечинде энем менен сүйлөшкөм. Кааласаңыз айтып берейин деп эле чалып калдым. Айнур токто. Телефондо болбойт. Мен барайын. Кантсе да оозмо ооз сүйлөшкөн жакшы да. Сен үйдө бол. Мен өзүм барып бөлөк жайда сүйлөшөлү. Мейли, мен күтөм анда, деп Айнур телефонун өчүрүп койду. Кадырдын ою көз ирмемде бурулуп кетти. Эх, Айнур алтыным менин. Кокустан жолуккан сүйүүм, тунук махабатым. Бир жолу мени өз сүйүүң менен күткөндөй сени күтөн деп койсоң гана эле, деп үшкүрүп алды да, дароо ордунан ыргып туруп, жуунчу жайга жөнөдү. Кадыр Айнурду жылуу жайга алып келди, шашмаланып. Айнур, кана башта кебиңди. Мен түнү менен уктабай чыктым. Эмнегедир түйшөлүп, өзүмдү эч эле жакшы сезе албай койдум. Оюмда сен аны билбейсиң, тамак өтпөйт, жумушума көңүлүм тартпайт. Досторум да акыркы күндөрдү өзүндө эмес экенимди айтышат. Чакырган жерлерине да барбай жатам. Кызымын да, үйдөгү жигитти сагын дебедимби? Ошодон улам биз аны сагын деп алдык. Ошол сагындын да маанай сөз. Же мага ушундай туюлдубу? Кыскасы, Айнур, мен өзүмдө эмесмин. Кана сүйлөчү. Ойлонбоң, баары жакшы болот. Сиз мен айткандай болбойт, насип билет. Сиз берген тапшырманы так аткара алдымбы билбейм. Сиз менен жолуккандан кийин келип, энем менен жакшы дил маек курдук. Маанай жакшы маалда сурап алдым да. Өзү да эргүү менен айтып берди. Бүгүн сизге чалганда аларды айылга узатып келе жаткам. Дагы жүрө тургула десем болушпай кетишти.
деп Айнур энесинин айткандарын бүт ирети менен маңыздуу кылып айтып берди. Баарын угуп отурган Кадырда эч өзгөрүү болбоду. Ушундайды, рахмат сага Айнур. Менин зарыл иштерим бар. Сени да убара кылдым. Жүрү үйүмө таштап коеюн, деп Кадыр жай сүйлөп. Асема атасы үйгө келген убакта аны байкабай сагынга сүйлөп жаткан. Кечинде эмне кыласыз? Жүрүм, мени менен түнкү клубка алып барып келем. Досторум менен бирге көңүн ачабыз, бийлейбиз. Жок, ушул жашым мененби? Сизди эч ким кыркта дебейт, жапжаш. Анан калса келишимдүүсүз, деп ойсоңдоп. Кызынын ушул сөзү Кадырдын кулагына шак эледей түштү. Демек кызымды али бала бойдон деп жүрсөм, жетилип калган тура. Кой катуу көзөмөлгө алып тартипке салбасам болбос. Бул бир нерсе болсо мени тирүүлөй өлтүрөт го. Кызымды турмушка берүүнү ойлоп коймок тургай, элестетпетмин. Ата тарбиялаган перзент ушу тура. Айрыкча кыз бала менен көп нерсени сырдаша албасаң, көйгөйлөрүмдү бөлүшө албасаң, же бир ишти тапшыра албасаң, энеси тирүү болгондо тарбиясын көрүп жуучулар алда качан келмек? Ооба, чын эле бир да пенде басып келбеди го. Кызымдын колун сурап түйшүгүн көбөйө баштады бейм. Бирок канткенде мен кызымды туурунан учуруп жалгыз жашаймын. Же Айнур жарытылуу жооп айтпаса, мына, мен өмүрдүн, жашоонун, турмуштун баалуулугу эмнеде экенин эми толук түшүнүп жатпаймынбы? Байлыгың да, бийлигиң да, мындай заңгыраган үйүң да бир тыйынга арзыбайт тура. Бакыт деген бул бир туугандарың. Бакыт деген бул перзенттериңдин эсендиги тура. Алар менен курсагың ток, кийимиң бүтүн, бактылуу болуп, жашоонун өзү чоң байлык тура. Менин азаптуу күндөрүм, ыйлуу түндөрүм али алдыда белем. Ушунча азап көргөнүм да аз беле? Жаратканым, жакшы көргөн инсанына көп сыноо берет деген кеп чын болсо, мен бүт сыноолорду жеңип чыккыдай эле болдум окшойт. Дед астанада туруп ойлоно калды. Аңгыча: Ата, сиз качан келдиңиз эле? Дед Асема кызара кызыктай боло түштү. Ата! Бир нерсе дедиңби кызым? Качан келдиңиз дедим, ата. Сиз акыркы күндөрү ооруп жатасызбы? Же мага айтпайсыз? Же жарытылуу тамак жебейсиз? Шашып келип кайра кетесиз. Ата, экөөбүз сүйлөшкөнгө да эч убакыт болбоду. Мен күндө сурайм деп ыңгайлуу учур болбой жатат. Бир күнкү айым ким, таанышыңызбы? Мен эс тартып ушул маалга келдим. Бир жолу да бейтааныш айымдарды ээрчитип келгениңизди көрө эле келем. Анда да кайра басып кетип калбадыбы? Бирок аябай сулуу айым тура. Ата, апамдын сүрөттөрүн карап отуруп, ал айымды апама аябай окшоштурдум. Деп чоочуп барып, анан шек алдырбай, окшош адамдар көп да кызым, деп койду. Ооба, чынында, Айнур жубайыма өтө окшошуп кетет. Ошого Айнурдун баскан турганын бирөөгө эле окшоштурам. Бирок эч таба албай койбодумбу? Эркек киши маңыроо келет деген ушуда. Канча жолугуп жүрүп мен таппаган. Бир көргөндө эле кызым окшоштура койгонун кара. Ата, ал айым дагы келеби? Меймандай эле эми, жакшы отуруп. Билбейм кызым, мейли эс ала бер. Мен чарчадым, деп жогоруга көтөрүлүп чыгып кетти. Кадыр менен Асема сүйлөшүп жатканда, сагымы уялганынан акырын сыртка чыгып кеткен эле. Себеби жанагы Асема ойсоңдоп клубка барабыз деп тийишип жатпады беле? Ал Кадырды туура эмес ойлоду да мен жөнүндө. Кантип мен анда ишке барам? Кадыр аганын артына бычак сайгандай болуп калам да анда. Эми эмне деп актанам? Мени иттен жаман экен деп калды да, деп чыгып кеткени ошондон. Кадыр өз бөлмөсүнө кирди да, эс алуу жайын акылады. Ал Айнурду алдап жумушум бар деп. Айнур кайненеси айтып берген окуяны айтып жатканда эле өзүнөн кете баштаган. Араң чыдап отурду. Айнурдан бир чети айыкса, бир чети өзүн текшермей сайын бир чечимге келе албай жаткан. Ал азыр ойлору тумандап, андан адашып, өз жолун таба албай турду. Жуунчу бөлмөгө кириштин деле кереги жок болчу. Бир сергейин деп кирүүнү чечти. Баары бир кириш керек эле. Себебин ал ушул күнгө келип бир өзү, бир Кудай, бир төрөгөн апасы билет. Ал акырын туруп сүлгүсүн көтөрүп, арса-аркадан таштап жуунваны кирип кетти. Суу алдында көпкө турду. Эки колун көтөрүп дубалга таянган абалда. Анын ушул турпатын көргөн адам аны ыйлап жатат деп эч ойлочу эмес. Үстүнөн чачылып түшкөн суу менен кошо аралашып куюлуп кошулган көз жашы, же сүйүнүчтүн, же кайгынын агымы экенин өзү да талдай албай, ар ойдун чулгоосунда эле. Акырын суудан чыгып күзгүнүн алдына келди. Күзгү бет маңдайда. Анан дубал менен бир болуп орнотулган. Кадыр ошол күзгүдөн көзүн ала албай тура берди.
Анын артындагы бармак басым капкара калы таптаана көрүнүп турган. Кадыс тергемек түгүл оорлошуп чыкты. Бир жагынан катуу ойлонгонгобу башы ооруп, өзүн да жаман сезе баштады. Мээсинде чаржайып жайылган ойлорду топтой албай бора. Мен чын эле ата энемди таптымбы? Тарбиячы энем айтканда, апаңдын өлөр алдында аманат сөз деп атамдын берилдерин айтып өткөн. Айнурдун кайнатасы атам экенинде шегим калбады. Кемпиричи, ал өтүп кеткен туң уулумдун артында бармак басым калыбар эле деп. Мына ошол бала мен. Эч башым жетпейт. Кимиси апам ошондо... Анан жатып оюна бир нерсе келдиби? Өңүндө бир аз өзгөрүү пайда болду. Ал азыр ошол тарбиялаган энесине барууну чечти. Болду, болбоду. Бүт сырды бир билсе ошол билет деп. Бүгүн дем алып, өзүнө күч токтоп, эртең барууну туура көрдү. Эрте менен эрте туруп, оюн бир жерге топтоп, балдар үйүнө жөнөдү. Адатынча энесине балдарга толгон токой белек бечкектерин алып кирип барды. Кадыржан, уулум, келе кой. Мунусунда бат келдиң го? Деп ак жүздүү, кооз сүйлөгөн, нурлуу, анан калса сулуу болуп койгон аял. Келдим апа. Жакшы, тынч отурасыздарбы? Сагындым, анан келе бердим. Эмне көптө келишим керекпи? Жок, уулум. Мен кайрадан абдан кубанам. Бул үйгө бир сен келесиң. Кеткендер кайрылып келишпеди. Аларды да сагындым. Бир чети алардыкы да туура. Бул жерде кандай үмүттүү, жүрөк күйгөн, аянычтуу күндөрдү өткөрүштү. Кайда болушса да аман болушсун. Жүрү балам, ичкери кирели. Бүгүн эмнегедир күн суук. Деп эне жонуна жамынган жоолугун эки колу менен тартып, кымтыланып алды. Балдардын белектерин өзүң бересиңби, Кадыржан? Ал Кадырды дайыма ушинтип эркелетчү. Жок апа, кийинчерээк өзүңүздөр кенен кесир бериңиздер. Мен сизге бир иштер менен келгем. Мүмкүн болсо четке чыгып сүйлөшөлү. Макул уулум, мен дапдаярмын. Кадыр оорудуңбу? Эмнеге жүзүң кумсарат? Мурунку келгениңде күлүп жайнап, шайыр келгенсиң. Жок апа, кечинде бир аз башым ооруганга го. Кыжалат болбоңуз. Мен дары ичтим. Бүгүн жакшымын. Деп Кадыр эненин мүрүсүнөн колун өткөрө, өзүңө тартып кучагына кысып койду. Ошондой болсун. Болбосо мен сен дегенде ичкен ашымды жерге коем. Өзүңдү кара жакшылап. Баса өткөн күн келгениңде, буюрса келиндүү кылам, үйлөнөм дедиң эле. Аның эмне болду? Кызың да чоңойду. Ага да айтып дегенге бирөө керек. Эртелет, каралдым. Макул апа, аракет кылам деп. Экөө ээрчишип бош бөлмөгө киришти. Энени колтуктап олтургучка отургузуп, дуба кылышты. Сөздү эмнеден баштаарын билбей туруп калганда, эне өзү баштады. Кадыржан, жүрөгүңдө бир нерсе барбы өйгөн? Сен эч мындай токтолчу эмес элең, айта кой. Апа, мени ушул даражага жеткирип, тарбиялап, таптап чыктыңыз. Менин бул деңгээлге жетишиме сиздин эмгегиңиз чоң. Мен сизге эки дүйнө карызмын, апа. Деп тизелей калып, башын энесинин тизесине кое салды да, кайра сөзүн убантты. Сиздин ошол эмгектериңизди баалап, кадырлап үйгө алып кетейин деп канча аракет кылдым. Бирок сиздин алдагы айкөл дүйнөңүз ага көнбөй койбодубу? Буларды таштап кетсем, сендей жигиттер кайдан чыгат? Сен элестеттиңби? Кичинеңде мен силерди таштап кетип калганымды дегениңизде, сизди дагы да жакшы көрүп калгам. Мен сизди билип билбей капа кылсам кечириңиз, апа. Мен чексиз ыраазымын. Деп Кадыр эненин колунан өөп ордуна отурду. Эненин эки көзүнөн коноктогон жаштары үнсүз куюлуп жатты. Апа, менин да сизди көрүп төгүлгүм келип жатат. Ыйлабаңызчы, мен бирөөнүн жашыганын көрүп чыдамым жетпейт. Деп эненин көз жашын арчып берди. Рахмат уулум, сендей мээримдүү, ыймандуу жигитти тарбиялаганыма сыймыктанам. Кечир уулум, сени кыжалат кылып койсом, карыганда ушинтип жаш бала кыял болуп, жашында даяр турат экен, деп күлгөн болду эне курган. Ооба десеңиз, мейли анча-мынча да ушинтип төгүлүп жеңилдеп алган да жакшы. Апа, келген максатыма өтөйүн анда. Сизден көптөн көп суранып да, жалынып да кетейин. Бир гана мени кыжалат болот деп жашырып койбоң. Мен ушул күнгө кандай санаа менен жашап келгенимди өзүңүз менден жакшы билесиз, апа. Өмүр бою жүрөгүмдү айыкпас жараттан бир отоло кутулайын. Сиз жакшылап угуң мени. Анан мени тынч жашасын десеңиз, мындан ары
болгонун болгондой айтып бериң. Эмне болгон сөз эле уулум? Айтчу кайын, анан жыйынтык чыгарабыз. Ар бир нерсе жыйынтыктуу болгону жакшы да. Убактым көп, калып кетсең деле болот. Каралдым, кана кулагым сенде. Деп эне Кадырдын пияласындагы чайды төгүп, жаңылап куюп койду. Апа, мен тынч жашоодо жашап жүргөнүмдө турмушумдун агымы такыр башка нукка түшүп баратат. Сиз айткандай ар бир нерсенин жыйынтыгы болот дегендей, же жашоомдун жарымын жыйынтыктоочу мезгил келдибейм. Сизге өткөн келгенимде насип кылса үйлөнөрүмдү айткам. Ошол келин менин бүтүндөй эч кимге баш ийбей келген жан дүйнөмө бүлүк салып, мени аасыз кылып салбадыбы? Бирок ал акчолтой келин болуп берди. Өкүнүчтүүсү, мен эми таптым сүйүүмдү. Эми адамдарга окшоп, бүлөм бүтүндөрүп, айрылган жерим жамалып жашап калам дегенде, кайра башка нукка бурулуп кетип жатпайбы? Ошол акчолтоюм, тунук махабатым, аруу айымым, өзүмдүн бир тууганымдын келинчегиби деп эсиме эндиреп, ар ойдун ташына айлантып отуруп калганымда, капыстан сиз келе калдыңыз оюма. Ушул сырдуу түйүнчөктү сизден башка эч ким чече албайт. Мен сизге ишенем, апа, деп Айнур менен алгачкы таанышкан күндөрүнөн баштап, кечээки кайненесинин сөзүнөн өйдө айтып берди да, энени карап калды. А эне үнсүз бир чекитке көздөрү кадалып отурган. Ал да ичинде, эмне кылсам болгон сырды айтсамбы? Же такыр бөлөк нерсе менен алдап койсомбу? Же ушунча азаптанганында жетиштүүбү? Деп өтө катуу ойлонду. Бир убакта жыйынтыкка келди белем. Ордунан козголуп калды. Акырын туруп, мен азыр деп чыгып кетти. 15-20 мүнөттөн соң акырын басып кирди. Колунда ак кагаз бар эле. Кадыржан, мен сага айтып берүүгө кудуретим жетпейт. Уулум, сенин апаң сени мага бергенде эч кимге кор кылбай караң. Сизге ыраазымын, уулум. Өзүмө да насип этпеди деп, байкуш жапжаш бойдон дүйнө сала бербедиби? Мен анын керезин жерге таштабай, сени башкалардан артык көрүп, эч кимге тийиштирбей багып чоңойттум. Ал байкушум көрсө рак болуп, ооруп, өзү да кенебей жүрүп өчүштүрүп алды. Анан эже кыныр 40 жылда билинет. Кудай баарынан улук. Кокусу уулум чындыктын түбүнө жетсе, ушул катты бересиз. Эгер билбесе, жабылуу аяк жабылуу бойдон кала берсин деп таштап кеткен. Биздин мыйзамды жакшы билесиң, Кадыржан. Сыр деген нерсе сыртка айтылбайт. Бул жерге чыдаган адам иштейт. Ошон үчүн мен сага ушул күнгө чейин үндөбөй келдим. Мен сени деп мыйзамды буздум. Бирок сенин айтуңда тамашасыз эле окуя окшойт. Бактын ачылсын, уулум. Ушул жашында жалгыз жүргөнүм да зээнимди кейтет. Жолуң ачылсын, балам. Бара кой. Үйүңө барып, кенен отуруп оку катты. Мен да алып келгендеримди берейин. Баса алдагы катты окусаң, 7 токош чыгарып Куран багыштап кой. Байкушума ким окуп жатыптыр деп, эне Кадырга батасын берип узатты. Кадыр улам жол катар күрмөсүнүн ички чөнтөгүн кармалап коет. Кат ошодо болчу. Тезирээк ачып окууга ашыкты. Үйгө шаша кирди да, эч кимге көңүл бурган жок. Адатынча бөлмөсүнө жөнөдү. Атасынын ар бир кыймылын көрүп турган Асема аң-таң болуп эле карап калды. Арыракта сагын отурган, анан ага: "Сиз байкап жатасызбы? Акыркы күндөрү атам башка адам болуп баратат. Эч түшүнө албай койдум. Же акчасынан көйгөйлөр жаралды бекен. Бирок атам акча дегенде көп эле өзүнөн кете бербейт да. Бирөөлөр менен араздашты бекен. Баягында сулуу айым келди эле го, ошондон кийин таптакыр өзгөрдү. Мени менен да иши болбой баратат. Асема, сен жашсың да азыр. Адам баласынын башында эмне деген тагдырлар жазылып турганын бир Кудайым билет. Бүгүн барбыз, эртең жокпуз. Сен атаңды туура түшүн. Аял затына айта турган да, айтпай турган да учурлар болуп калат. Биз сабыр кылып туралы, Кадыр ага бир нерсени сөзсүз аягына чыгарчы атам. Аз жашасам да билип да, көрүп да калдым го. Эмнеси болсо да аман жүрсүн таянганым. Атам, же чоң ата чоң эне, же таята тайэне деген жок менде. Атам аман болсун. Асема, мен сага көптөн бери айта албай жүргөм. Сен мени жаман көрбө. Мен сени өз карындашымдай жакшы көрөм. Жана сага дагы айтам. Өмүрүмдү сактап калганың үчүн чексиз ыраазымын. Айтайын дегеним, Кадыр аганын сен айткандай эч кимиси жок. Бир сен барсың. Анын бүт баары сенсиң, Асема. Ушунча байлыгынын да кереги жок.
Керек болсо жанын да садага чаап жиберет. Ата эне бул жашоого бир келет. Ошол ар бир пендеге ата энесине кызмат кылсын деп жараткан шарт түзүп берип койгон. Биз бул жашоодо эле калып калбайбыз. Ар бир күнү өлүмүңдү эстеп жүр карындашым. Демек сен атаңдын сен деп жашап келген күндөрүн элестетсең, ушул эрезеге жеткирди. Эч нерседен кем кылбады. Элдин алдысын Кудайга шүгүр. Атаңды капа кылба. Келечегиңди ойлон. Сен мени өз агандай көр. Мен түшүнөм сени. Кийин жылдардын бир жылдарында акылсыз болгон экем, ошондо дээрсиң. Андан көрө жакшы жигиттер менен сүйлөш, турмушка чык, балалуу бол. Атаң ошондо неберелери менен бакытка балкыйт. Мына ошол мезгилде сен атаңды бактылуу кыла аласың. Түнкү клубтарга, досторуң менен маанисиз эс алуу жайларына барууну токтот. Кыз балага андай нерсе өн болот. Даамдуу тамак бышырганды үйрөн. Ийне жип менен иштөөнү үйрөн. Бул байлык колдун кире, жуусаң кетет. Дайыма бардар жашоодо жашап калбайсың. Эртең базарда семичке сатып отуруп калышы мүмкүн. Карасаң ажаткана тазалап да, адамдар күн кечирип, араба айдашып, өз ырыскыларын терип жеп жатышат. Эч качан омой оокатка үйрөнбө. Сен келечектин энесисиң. Перзенттериңди тарбиялап, аларды адам катарына кошушуң керек. Эркек сырттын адамы. Мына атаң эрте кетет, кеч келет. Сага ким ушинтип айтып дейт? Албетте, мени кечир. Апаң болгондо ал айтмак. Мени жаман көрбө. Эсиңе келе албай жатып бирөөгө эс үйрөтөт деп. Мен кадыраганы көрүп, анан сага айтып коюуну туура көрдүм. Сен акылдуу, билимдүү кызсың. Жакшы ойдо калып алат деп ишенем. Деди да, Асема адатынча чолжундап кетип калабы деп карап калды. Жок, адамга сөзсүз бирөө себепкер болот эмеспи? Асема үнсөз жок отуруп калды. Ашкананын босогосунда булардын кебин угуп турган үй кызматкери Галина эже башын ийкеп сагындаразы болуп карап турган. Кадыр акырын сырты эскирип, саргара түшкөн актай баракты ачты да, ичиндеги баракты алып чыкты. Кол жазма. Өтө сулуу жазылган эле. Саламатсыңбы уулум? Каттал ушундай чоң тамгалар менен басыла боюруп жазылган эле. Менин сыймыгым, менин кадырым, менин бүт баарым. Сенин демиң менен бүтүндөй жашоону унутуп жашап келдим. А бирок көпкө жашай албадым. Мен ушуга да ыраазымын. Жаратканым кылган кылмышым үчүн мени сенден ажыратып жаткандыр. Кечир уулум. Сен чоңоесуң. Сен күчтүү жигит болушуна ишенем. Каралдым. Мен каттуу ооруп калдым. Кийинчерээк жетишпей калбайын. Эгер сен ушул катты насип кылып окуп калсаң, мени кечир уулум. Мага көп Куран окуттур. Сенден бөлөк мени эч ким деле эстебестир. Мен сага болгон окуяны кыскача баяндап берейин. Мен эл катары 3 кызым, жакшынакай күйөөм менен жашап келаткам. Күйөөм колунда бар, кылам дегенин кылган. Кайтпас, өжөр, ачуусу чукул адам эле. Мага уул төрөбөйсүн деп канча жаңжал кылган күндөрү болду. Кудайым да берерин унутпай боюмда болуп, төрөргө да жакын калдым. Мени караган доктурлар да ичимдеги уул экенин сүйүнчүлөшүп жатышты. Күйөөм да сүйүнүп, мага башкача мамиледе боло баштады. Ай күнүмө жетип уул төрөдүм. Бирок бир күн мурун жүрөгү согуп жаткан бала төрөттө жансыз төрөлдү. Ал акыбалымды сен түшүнө албайсың. Күйөөм сыртта. Доктурларга уулумдун жансыз денесин көрсөтпөсүн, айтышпасын да сураны уйладым. Анткени мен күйөөмдөн корктум. Төрөт үйүнөн чыккыча эптеп угузармын деп. Анан ошол түнү айылдан мендей жаш келин кан кетип, аябай кыйналып келди. Араң дегенде төрөп, бирок ал өзүн жоготуп коюп, доктурлар ары бери чуркашып, тополоң эле болуп жатты. Төрөгөн келиндин күйөөсү аны аябай жакшы көрөт белем. Ыйлап, баланын кереги жоктугун, энени аман алып калууларын суранып жатты. Ал түгүл баланы көрүүгө да кызыкпады. Менин жаман оюма нелер келип, нелер кетпеди дейсиң. Эптеп ыңгайын таап, доктурдун 2 бутун кое бербей, төгүлүп ыйлап туруп алдым. Ич жанын койбодум. Шыбырап ыраазы кылышымды да айттым. Оозумдан чыгарбаймын. Карасаңыз тигини баланын кереги жоктур а, бир көрүп койбоду деп, эптеп сени өзүмдүкү кылып алгым келди. Акыры сен меники болдуң уулум. Сен мени жек да көрөрсүң. Бирок мен эч өкүнбөйм. Себеби мен уулдуу болдум.
Анын эртеси да өз энең өзүнө келе албай аябай кыйналды. Атаң байкуш төрөт үйүнөн күнү түнү кетпейт. 5-чи күн дегенде мени күйөөм келип алып чыгып кетти. Кыздарым баш болуп, үйгө кут кирип бапырап жатып калдык. Кыңырыш 40 жылда дегендей, айылдан кызым төрөптүр деп апам тапканын артынып келип калды. Бир күнү күйөөм үйдө жок эле. Апама болгон ишти айтып бердим. Апам байкуш менен урушуп да, кайра сооротуп да, кейип эле жатып калды. Ошол убакта күйөөмдүн үйгө киргенин да сезбеппиз.